Агай, буюрса, мына 2017 президенттик шайлоонун алдыда турабыз да. Эми 5 жылда биркеле турган шайлоо, анын катарында жанакы шайлоолор болуп, негизи эле шайлоодун өзү кандайдыр бир элдерде бир тажоону калыптандырып калды да. Баягы эле убадалар, баягы эле лозунгдар. Айтор, агай, бул жылдагы шайлоодон эл алданып калбаш үчүн эл эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Чындыгында кайсыдыр бир элдерде 5 жылда бир олимпиада өтөт. Улуттук оюндары жолсун жана бука саймай, корридага окшогон өздөрүнүн оюндары бар го. Бизде бир жакшы оюндар чыкты, көчмөндөр оюну деп эл күтүп, мүдө кылып, анан тилекке каршы шайлоолор ошондой оюндардын ордуна келип калды. Чын эл көңүл ачуучу бир мезгил. Шайлоо келет. Кимдир бирөө шайлоодон акча табат, кимдир бирөө байланыштарын кайра жаңыртат, кимдир бирөөгө зергип калган болсо бир иш менен алек болуу, өз алдынча бригадалар, топтор, жамааттар бар. Быйыл кимге иштейбиз? Буга иштейбиз. Дадылбы? Дадыл. Өткөндө алдап кетти эле, жок, мунусу кеп жок болот. Адамдардан чогулт деп. Мындай бир өзүнчө улуттук бир ойгонуп алуу учуру да. Бирок өнүгүүгө ойгонуу эмес, бир көңүл ачууга. Анан байкуш карапайым эл. Шайлоодо эң жабыркаган карапайым эл. Мунугу системада элдин мамлекеттик башкарууга бир эле рычагы бар. Бир эле мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттик башкарууга. Бул өкүлчүлүк аркылуу. Өкүлчүлүккө кандай таасир берет? Бир гана рычагы бар. Ал добушу. Аны да ушундай элди тарбиялап салды бул саясатчылар. Ушу 25 жыл ичинде. Акаевден башталды. Берген ала бергиле, анан каалагандарга добуш бересиңер деп. Мына ошондон дарбаза ачылды. Бүгүнкү күндө эл байкуш ишенбей калды. Эмнеге ишенбей калды? Шайлоого ишенбей калды. Баары бир акчалуулар өтөт, баары бир муногулар утат, баары бир ушунуку болот. Андан көрө бергенин алып алалы. Жок дегенде 500 сом пайда. Мамлекетти башкарууга түздөн түз тиешеси бар бир добушу бар. Ал добушу натыйжасыз болуп калат. Ошого түшкөндө көрүшү. Жок дегенде 500 сом алып алайын. Токто, мен добушум мамлекеттик башкарууга таасир тие турган добуш дебей калды эл. Чындыгында да ошондой. Анын добушу таасир бербей калды. Шайлоого келсе же киргизбей коет, же дагы бир нерсе болот. Эгер түз келсе, келбей койсо анын добушун бар бирөөгө сатат. Ордуна бюллетень иштеп. Мына ушундай болду биздин тарыхта. Пачка бюллетендерди салып. Эми акыркы учурларда шайлоо чын өтүп атат, таза өтүп атат деп атышат. Балким добуш берүү күнү мурдакыдай каруселдер, мурдакыдай көз боемочулуктар жана урнага тыштаган учурлар болбой аткандыр. Добуш берүү күнү балким жакшы уюштурулуп аткандыр добуш берүүнү. Бирок шайлоо технологиясы алды бүгүн. Бүгүн алды. Акча берүүнү легалдаштырып салды. Ар түрдүү аталыштар менен. Технологиялар бүгүн маймылды. Жакшынакай кылып кийинтирип, галстукты тагып, анан кийин платформаны жазып, азыр ушундай технологиялар бар, саясий технологиялар. Маймылды шайлатып коет. Ошол мындай чынчыл шайлоо десе жок. Бул технологиялык шайлоолор. Чыныгы шайлоо кандай десе, адамдар анын көтөрүп чыккан идеясын түшүнүп, аны баалап, ал идея үчүн өзү курмандыкка даяр болуп, анан ошол добушун берип, берген добушун коргош керек. Буну шайлоо дейт, бул дайындоо дейт, мындай айтканда. Затында дайындоо. Кыргыздар, орустарда выбор, тандоо деп айтылат, кыргыздарда аябай таамай айтылган. Шайлоо, муну шайлашат. Сен кыласың ошону деп. Анын үчүн эл ал адамга ишенүүсү керек. Эмнесине? Анын көтөргөн платформасына, анын кыла турган ишине жана анын мүмкүнчүлүгүнө ишенүүсү керек.
Bunun siyasi partilerin platformalarının bardығы bir internetten göçürülген. İçinde kevler var hem. Bayağınday arzan, жеңил желпи елді алдаған сөздерді айландырып чыгаргандар да бар, паланча проценттен берет экен деп. Ел азыр бизде процент менен уланып калган. Ушунчалык процент менен уланган, кредиттерге ушунчалык батып кеткен, анан арзан процентти койсо, албетте ага жүгүрөт. Ошо элдин ушундай кыйналып турганын көрүп туруп, анан жана жаш баланы алдагандай арзан процент менен добушка алдайт. Мына ушундай нетелер бар. Буларды мен чыныгы шайлоо деп айтпайм. Буларды элди алдоо деп айтам. Чыныгы шайлоо бул адамдарды өстүрүүгө, элдин жашоосунун деңгээлин көтөрүүгө, элдин өзүн курмандыкка, элдин өзүн бир эрдикке алып бара турган лидердин платформасы бар шайлоо болуу деген. Түштүк күндүк тирешүүсү бар, саясий майданда муну кимден жашырабыз. Түштүктөн оны чыгат, бияктан мынчасы чыгат, тияктан мынчасы чыгат, анан алардын ортосунда сүйлөшө албай бирин-бири чаанып бирин-бири. Элден футбол күткөндөр, экинчи эмеге ким чыгыптыр, үчүнчүгө ким чыгыптыр деп эле ошентип отуруп, анын аягында азыркыдай парламент келет. Президенттик шайлоо ким билет эми, жана бир жакшы сөз бар. Дракон акам өзү билет деген. Кудай билет, бирок мен ошо акыркы эки шайлоодо өтө бир нерсеге катуу зээним кейгени, элдин түшкүндүккө түшүп калганы, элдин ишенбей калганы. Эл добушу бир нерсе чечерин ишенбей калган. Бул аябай чоң зулумдук. Ушундай технология менен келип эл башкарууга келип алгандардын мойнундагы аябай оор чоң бир жоопкерчилик элин ушул алга жеткирип коюш. Эл ишенбейт. Бирден бир мүмкүнчүлүгү добушу, жана ошол добушунун бир маселе чечерине эл ишенбей калган. Андан көрө кел бир мешок un алабыз. Ушундай уул болуш керекки, бийликке келиш үчүн элин ушундай абалга жеткирип койгон. Мындан көрө менимче авторитардык режимдер алда канча чынчылыраак болот. Эл билет, бул камкор. Бул бизди күч менен коркутуп атат деп эл билет. А мындай алдоо менен бул бийлик ушунчалык таттуу дейм да. Өзүнүн элин ушундай чүнчтүп алып келип башкарууга. Келгенден кийин эмнени кыйратат? Эмнени кыйратат? Ачык эле. Эчтеке кыла албайт. Сатат жерлерди, алдайт элин, бийликте калуунун жолун издейт. Койчу иши кылып байкуш эл. Шорду эл. Бирок элдин өзүнүн жашоосуна келсек да, Кудайга шүгүр, башка элдердей деле эмеспиз. Кудайга шүгүр, жыйтырган наныбыз бар, бирок канчага чейин ушу барат. Ушинтип кете берсек, мунун аягы эмне менен бүтөт. Чыкпай элден бир уул. Болду туугандар, алдай бересиңер элди. Токтот технологияңды. Ал мындай эмес, мындай кылалы деген адам чыкпайбы? Мен үчүн ушул аябай оор маселе болот. Чыкса да эл аны колдойбу? Эл өзү ушундай психологиясы өзгөрүп калса, аны эл өзү жеп коюшу мүмкүн. Нары турчу, бизге мына проценттик вада кылып атат. Мен андан аркы келечегин билбейм, акылым жетпейт. Эгер ушуга жетип калса, элин оңдойм деп чыккан уулду эли жеп алса, мен андан келечегине акылым жетпейт. Балким жакшы болот, балким жаман болот. Канткенде да биздикилер ажыга барганда көп дуа кылат ушу. Чоңдорубузга инсап берсин деп. Чоңдорубузга жана ушу бийликке барамын деп чыккан балдарга Аллах өзү инсап берсин.